Арбаңыздар касиетти арткан, Манасты тапкан кыргыз журтчулугу жана Чактыш көрсөтүүсүнүн көрөрмандары, бүгүн биз Манас сөз куту деген темада жана ошондой эле Манас эл коомунун иш-чаралары боюнча 18 марттан 4 апрелге чейин Манас айтуу күндөрү жүрүп атат. Ошол боюнча дагы сөз кылабыз жана биздин ушул студиябызга жаш манасчылар келген, аларды дагы тааныштыралы, келген конокторубузду тааныштыра кетели. Менин жанымда олтурган Шайырбүбү Белекова апабыз олтурат, Алишер Үсөнкуловдун чоң энеси. Ал эми ар жакта Саид Жолочиев деген мына жаш манасчыбыз келип олтурат, жана Бакыт Самидинов, ошондой эле Алишер Үсөнкулов, жана Манас эл коомунун мүчөсү, акын, журналист Манат Бообекова эжекебиз, ошондой эле Манас эл коомунун маданият бөлүмүнүн алып баруучусу Гүлсүмбүбү Соорбекова. Урматтуу коноктор, биздин студиябызга куш келипсиздер демекчибиз. Бүгүнкү күн маанайыңыздар кандай? Манас менен жүргөн адамдардын, Манастын деми, Манастын духу менен биз ушул телекөрөрмандарга дагы бир дем, күч, кубат берип, азыркы мезгилде эми жаста жаш жарыш, ар бир адам өзү ушул жапатырмак иште жүрүп аткан убагы, ошондуктан кезинде Манас атабыз дагы эгин айдап, Манас эпосунда айтылат, ак куланы алган депчи. Андыктан азыр элдин баары ошол эгинин айдап, күзүндө түшүмүн жыйнай турган учур. Ошондуктан биз дагы эмине эм, демине дем кошолу деген тилекти айталы дагы. Гүлсүмбүбү эжеке, ушул Манас эл коомунун иш-чарасы ошол 18 мартта башталган экен. Кандай өтүп атат, кандай жүрүп атат? Кыскасы, мына эртең 4 апрелде жыйынтыкталат экен. Биздин 18 күндүк Манас айтыбыз бул да жөндөн чыккан эмес. Күн менен түндүн теңелиши, анан жаздын келиши менен 22-синде жакшы тилек жарым ырыс дейт эмеспи? Ошо тилек тилеп барып буудай эгип келишет да, сээп. Ошондо түшүмүбүз быйыл жакшы болсо экен, элибиздин бир кубанычты болсо экен деген тилектерди айтышат. Анан кийин биз жылына 4 чара өткөрөбүз. Эң жазында ушу 18 күндүк Манас айтуу менен элибизди агартабыз дегендей, ааламды тазартабыз дейт да. Анан кийин 18 күндүгүбүз 4 апрелде билет, кичинекей жаш манасчыларыбыз дейт. Манасчыларыбыз баарыңыздарга бүт кыргыз элине белгилүү манасчы балдарыбыздын баары 18 күн 3-төн 4төн балабыз келип күнүнө Манас айтып атышат. Анан буюрса 4-үндө жабылыш болот. Бүт кыргыз элибизди чакырып кетебиз, келип Манас угуп кетишсин. Татынакай балдарыбыз абдан сонун айтат, буюрса азыр көрөсүздөр, өзүңүздөр болосуздар деген. Чыңгыз Айтматов атындагы китепканада саат 12ден 1ге чейин. Жабылышы дагы эртең саат 12де болот. Каалоочулардын баарына эшик ачык, келип угуп көрүп кетсе болот. Ал концерт менен коштолот. Андан кийин биз июль айында Соңкөлгө барып, ошол жерде кыргыздын оюндарын көргөзүп, концерти менен ал жерде дагы бир жакшы тилектерибизди айтып келебиз. Соңкөлгө кут түштү деген кыргызда сөз бар. Андан кийин былтыр биринчи жолу өткөрдүк 17 сентябрда Манасты даңктайлы, манасчыларды барктайлы деген темада Балык Оостон баштап биз 16-сында могу Аларчадагы көрүстүндө бир топ манасчылар жашат. Ошолордун баарына гүл чамбар коюп, ошол жерде Куран окулуп, анан кийин 17-синде бир чоң концерт Кыргыз драма театрында өткөрдүк. Анан ошол өткөргөндө Алишер деген уулубуз келип ачылышын жасап берди да. Анан кышында болсо өзүбүздүн мажлисибизди өткөрөбүз, бир жылдык отчетубуз менен китептерибизди чыгарып, кыргыз элинде эмгек сиңирип аткан кыздарыбыз, уулдарыбызга, ага эжелерибизге медалибизди беребиз. Ушундай. Жакшы, анда биздин ушул студиябызга келген жаш манасчыларды, биз дагы жаш жеткинчектерди, ошондой эле Манаска кызыккандардын баарын бир жакыныраак келип олтуруңуздар демекчибиз. Анткени мына ушундай жаш манасчыларга бир дем сүрөө кылып көрүнбөсө дагы баягы булар ошол эли журту сүрүп аткандай болуп турсун. Мен ага чейин ушул Шайырбүбү апабызга суроо бергим келип турат. Мына Алишер небиреңиз, бул чоң небиреңизби же кичүү небиреңизби? Бул уулум Өмүрбектин
5 баласы бар. Бешөөнүн улуусу 4-класстан окуйт. Ой Азамат, улуусу дагы, сулуусу дагы, манасчысы дагы кыйын, канча жашында айтты? Негизи манас айтканы кандай болуп башталды? Бул кичинекейинде мен балдарды бар неберелеримди уктатып, жомок окуп, ыр окуп уктатчумун. Анан ошо кездерде бир манас эпосунан үзүндүнү окусам, балдарым уктап тура болбосо ыйлап атыптыр. Аябай ыйлап, буркан шаркан түшүлүп ыйлап, анан муну мен талантын байкадым дагы, ошондон баштап эле манастын эмесин үйрөтө баштадым. Баягы сиз окуп берип атканда буга ошол таасир. Ошондон кийин эле айта баштады. Ар кайсы чакырган жерлерге барабыз. Майрамдарда, ар кандай маарекелерди айтып. Ушунгө чейин айтып келе жатат ошо. Сен ошол мынакей чоң элең айтып бергенде өзүң кандай кабыл алып, өзүңөн өзүң баягы ыйлап өпкөп атпай дегендей бир башкача болдуңбу? Манасты укканда башкача болуп, манас айткым келип, анан ошентким. Манас айтканда жеңилдеп каласыңбы? Манас айтып бүткөндөн кийин ушундай жеңилдеп, Манас айтпасаң өзүңчө мындай кыйналып жүрө бересиң. Ай Азамат, анда ушул Алишердин манас айтуунун алдында сиз бир манас жөнүндө Манас айтчы, жан дүйнөнү жыргатып, толку бойду көкөрөктү нурдантып, аруу дүйнө эрип кете жаздасын, угамын деп бүткүл аалам кыргыз элге каттасын. Баракелде, анда Алишер манастын кайсы жеринен айтып бересиң? Мен азыр манастын тайторунун чабышынан айтып берейин. Азамат кана. Семетей ойрондугун билгизип, уусуз кыйын болганга минти тилде киргизип, барандан калган көк чепкен кайра чечип кабырштан кара жолтой семетей шашкан бойдон чепкенди канжыгайга табыштап, жо жарагы шайланып, кен кабаса сырнайда кадимкидей байланып, калгадай кайран тиш таарудай бөлүнүп, атасы манас султандай так өзүндөй көрүнүп, атасы манас кек жалдын артта турган чиркенин шашып тура семетей тажыруу сүрүп алганы, асында бөлөк ат болсо уулукмасы бек кармап такыр кырып салганы, арыстандай керелеп тозоно албай желигип, чүймөк болду сызыкты атты кырып талкалап, бала кылмак болду кызыктың. Чуга кулак сал деме, чуга баран ал деме, чууну угуп алган соң ай кудурет бабеден, кудурет бабеден жанды кудай жаратат, жарым чыгып баратат, жабылап алган бери чап, аксакалды караң чап, артыңда мыкты барың кел, чуга кулак сала көр, чуга барын ала көр, эжемдин атын көрүнсөң ошон сүрүп ала көр, айланайын баландар, мен билгенди билдиңби, мен укканды уктуңбу, чың чыгат, чыгарамын бек чыгат, атырдагы кең жайлоо, кыялаштын үнү экен, каңырыгы бек түтөйт, катындын үнү турбайбы, бая кайран жанган экей, ошол ыялаштын үнү экен, жал койругу такыр жок, тайкусуңдун үнү экен, ар тилеге бир кудай берип салган күнбеле, деп ошондон айтып, тегерегин карабай, тендең болгон немети, теги жанын аябай, тубар озун бурда эле, тойнан калган семетей, тура тартып турду эле, оромотонун урсуктап, уураган тубжукла, башын жерге салыптыр, айбан суруу жарыктык, башкача жыркап алыптыр, мойнун жерге салыптыр, бөгүнгүлүк тайтору, болбо жыркап алыптыр, асыз кыргыз тулпарды, асты менен талашкан, орто жолго келгиче, алты бар менен талашкан, жеринде көзү кызарып, жети бута кызарып, эти кысып алыптыр, 60 буданды, эми күчкө салыптыр, баскан жери буркырап, чоң казандай даңканы, төбөсүндө чыркырап, аркада яры сузарып, кулчадай көзү кызарып, арандай оозу ачылып, канаралы шак көбүк, омурого чачылып, оозукту каккылап, талчыбыктай койрукта, чаткаяка чапкылап, келе жататтай туруп учкан куш менен жарышып, киши көрмөс азапты, бир эне жамган никей,
тартып чыгып келатат. Бая кайран нежан каннеге жесирлеги курусун бөдөнүдө кайран көз бөлөк жаш кетти. Карагаттай кайран көз кайран нежем долуудан камчу бою жаш кетти. Көдүңгө батпай көп сына көзүн жашы миң тала. Кайран нежем байкуштун кандуу бети тутулуу кара чачы жайылуу жесирлеги билүнүү башында калдыган кара ак бурчугу зорголоп каннары алашкан дужат ак бурчуктун жалынан камчу бою зорголоп арагы асын манасты көрүп ала жазаптыр артыгы бойлап чыркырап ара жолдо калникей алар багын көргөндө өлүп ала жазаптыр эки бетин тең тутуп балекетке калыптыр батыр манас төрөсү бүгүн өлгөн немедей жана манасты кошуп алыптыр бул кошконун көргөндө баланын жөнүн көрүүдө 60 балбан көй кашка такыр көңү ороду эсин көрүү семетей чиркени манас бакырып бала чыкты кажаттан манасты барран чакырып бала манас дегенде ойдун бары бакырык ойдун тонун барысы манасты барран чакырып бала туйгун семетей астындагы тулбарды ойбул сойбул кантуруп оң дедери темендеп катып уран сал деле ай көлдеден манас деп аягыры бийип семетей жандап чылбыр ал деме аде болду аш деме огру түйгөн наксескен эки колдо карышып киши көрбөй жазапты бирени жамган никей тартып чыгып келатат тайторуудай буданды курган нежем кабылан куруу дүрмө ток менен дүбүлдөтүп койгулап атып чыгып келатат ошо кезде семетей манас деп тебимди сал деме ойдун тонун барысы жүгүргөндөй бол деме ойдура кеткен манасхан тирелгендей бол деме бунарыктуу бостала халалуудай бол деме буда манас кайрашер балалуудай бол деме бала манас дегенде кайың ыйлап тал ыйлап карган журттун баары ыйлап ак селдече кожойлап ташы кырган молдойлап кайың ыйлап тал ыйлап карган журттун баары ыйлап ак селдече кожойлап ташы кырган молдойлап калайык журттун баары ыйлап ыйлаганын барысы өз кайгысын жеп ыйлап не бир мыкты жигиттен эркек бала бир туяк калып калса деп ыйлайт кабырай кырдын баары бакырык кырда жаткан чыргычы аягын минип токмоктоп алда чыкты бир жактан бараса буран чакырып айгыры баспай шапылдап ара жерге барганда арчанбай кушкан үчүн жетпей калдым далпылдап кабырай кырдын баары бакырык кырда жаткан куйчулар таягын көккө ыргытып алда чыкты бир жактан бараса буран чакырып тайтуу ягы шалпылдап жуубай кошкан үчүн жетпей калдым далпылдап бул дагы жетпей калды шалпылдап жанагын сыктана бар төлдүн баары бакырык төлдө жаткан уйчулар бугасын минип тукмоктоп бууда чыкты бир жактан барастай уран чакырып буга жүрбөй шалпылдап ара жерге барганда буга жанбай кушкан үчүн жетпей калдым далпылдап кабырай кырдын баары бакырык тилеге теңеген теги бала койгашка атасын тарткан шерекен ыраазы болуп мына айтып балбандар мактап калганы тайторунун көп байген балбандар бөлүп алган Бай азамат баракелди өнөрүң өркүндөй берсин. Манас деген чоң чексиз океан, ошонун океандан сузуп четинен айта бер. Биз эмне дейбиз, ошол келечеги кең болсун деген тилекти айтабыз. Ал эми манат эжеке ушул коомдун болуп аткан иштери ушулга чейин бир 10 жылдын жүзү болуп калды. Ошо кыскача айта кетсеңиз, биздин телебөрөрмандар. Балаларыбыз кыргыз куттуу эл, кыргыз ооматтуу эл, кыргыз манастын эл деп келген да. Бул манас дүйнөсү кыргыздын наркын, кыргыздын касиетин, кыргыздын жанагы салт каадасын баарын көрсөтүп, чагылдырып, баатырдыгын даңадалап келген чоң бир залкар эпос. Бул эпосту болсо ошол илгерки манасчыларыбыздан баштап мына азыркы кичинекей манасчыларыбызга чейин улантып келе жатат. Биз манас эл коомунун уюшулушунун бир негизи катары эмне үчүн коомдор манас эл коому, Саякбай ата коому уюштурулуп атат. Бул болсо баягы Кытай манасты менчиктеп ЮНЕСКОга киргизип албадыбы. Анан ошондо бир манасты кайра алуу одуйпасы, манасты жайылтуу, манасты сактоо одуйпасы каралды. Ошонун негизинде бул манас эл коому түзүлдү. Түзүлгөнүнө 10 жыл болду.
10 жылдын ичинде бир топ иштер аткарылды. Жергебиздеги жана комузчулар, жеке эле манас айтуучулар эмес, манасчылар эмес, комузчуларды, маданият ишмерлерди тартып, коомго тартып, манасты сактоо боюнча көптөгөн иш-чараларды өткөрдү. Бул иш-чаранын эң эле баштапкысы Соңкөлдө өттү, 40 күндүк өттү. 40 манасчы барып манас айтты. Ошол күндөн ушул күнгө чейин Манас эл коом өдүнүн бир топ иштерин жүргүзүп келатат. Ошол иштердин бир бөлүгү катары мына жаш манасчыларды эл арасынан издеп таап, элге жайылтуу, балага ошо манас дүйнөсүн таанытуу болуп эсептелет да. Бул боюнча биз борборубузда жана Көк Жар конушунда 88 мектеп бар. Ошол мектепте атайын барып, мектептин жамааты менен кезигишип, анан ошо манас айтуучу балдарды издештерсек, ошол жерде бир 7 манасча бала бар экен. Ошонун экөө касиет менен айтат экен, калган 5-өсү мындай жаттама экен, бирок келечеги кең экен. Анан ошол иштерди негиз кылып эле биз ошол 10 жылдан берки бир топ иш аракеттерди жүргүзүп келатабыз. Манас эл коомунун жетектеген Асан Жакшылыков агайыбыз болсо бул иштерди жеке эле эл арасында эмес, ушундай теле берүүлөр аркылуу, радио аркылуу жайылтуу максатын көздөө тапшырмаларын берген. Ошонун негизинде ушу сиздерге келип отурабыз да. Жакшы, мынакей ошол иштин аркасы менен баягы жаш ушул жеткинчек манасчылар, өспүрүм балдар чыгып атат. Кыргыз элинин учугур эмес касиеттүү эл дегени мына ушулга далилдесек жарашат. Эми Саид, азыр канча жаштасың? 5. 5тесиң. Канча жашыңан баштап манас айтып баштадың? 3 жашыңдан, окуй аласыңбы? Китеп? Жок. Манас окуй албайсың. Манасты качантан баштап билесиң? 3 жашымдан баштап. 3 жашыңан баштап манастын бар экенин билесиң. Манас дүйнөсүнө киресиң. Ой Азамат, бала бакчага барасыңбы? Барам. Кайсыл жерде? Дархан айылдын Сезим бала бакчасына. Ой Азамат, ошол жерде балдарга манас айтып бересиңби? Ооба. Угушабы? Анда жакшы экен. Эми бала бакчада балдарга манас айтып берсең, бүгүн бүтүндөй Кыргызстанга, кыргыз элибизге ушул тел аркылуу, чак түш көрсөтүүсү аркылуу манас айтып бересиң анда. Кана кайсыл жерден айтып бересиң манасты? Чоң Казаттан. Ой Азамат, ба дегенде эле Чоң Казаттан баштайт экен аны. Кана? Ошо тупары жок эрдүрөт, чулбурун сүйрөп аттүрөт, күрсүлөрү бирейде, күчтүлөр элеп жатыптар, баскандар бирейде, балбандар элеп жатыптар, жерлигине жел жетпес, жеринде өлүп жатыптар, тажлары башында кандар өлүп жатыптар, кылкандар калкайып чөккөн төдөйдөн кайшырып өлүп жатыптар. Ки кола ки бөлүндү, эрте туруп карасам эрлердин жаткан өлүгү. Мижушаган гана койдай көрүн. Азамат. Ошондо көк мелжиген көк я. Манас чаап чыгып барды дейт. Эми көрүнөбү бир жан деп, көзүнү салды дейт. Ошондо карадайра көрүнөт. Сууга жетпей берет. Бир адамдын каранын кылкыл тедип көрүнөт. Көндүгү таштеген, жылчул тедип көрүнөт. Ошого орбай болсоң сени деп, келдиң эми деп. Сыртта Манас баатырың буйолду жерге салды дейт, буркурап кууп калды дейт. Аста Манас баатырың адырмай жерге салды дейт, аркырап кууп калды дейт. Ошондун аты бейне бир тодай, өзү бейне бир тодай, аяр колун токтобай, кача берди бурулуп, кадимки баатыр окшобай, Куурбайдын кыраты, албан күлүк мал экен, 20дан 2 капталда 40 канаты бар экен, жанын салап күлөнөп, кызып калган чак экен, Хан Манастын аккулан
Jutoculuk çoğanday, canı biek korganday, sonrasının üstüne 12 kulaç kazandı, azık koysa turganday, gürkürese sürüzde, güzünü sonu buzganday, canvarın akkula, canın baylam namuskan, okumuş gölük karattı, udak bastan asıqa, oraya yürüdü, ortaka deyt yürüdü. Elikte gibi güldü, ermanas dedim, sayattım, korbaylanan tüğüldü, eki gözün kalaktap, içi çıkıp talaktap, atının başımı bırganda, kan yuttağın dayrağı, kan orbayı bırganda, bana seydi buruldu. Algıranın oyruğu sunganda alga orunda. Bana bileke çalıp tartkanda kırk kulaç altın koyruğun. Metüden beri culun. O şangırcı olsan uğraya. Gepten kalap tultayıp, tuğ kuyruktan ayrılıp, tulparızı muhtayıp. Teaman çıkıp daradan kayratan turganda. Yemin kavuşuğa ayrılan. Uşun gün bütkünde ötümüdün. Aldığında uğrattan adam çağızap telbütüp. Emmi Qorbaya yoytan, götkünü de oytan, kulağımdan ayrılam, mola karat bolunca, al kuyruğumdan ayrılam, çolak karat bolunca, alman gülü algara, kanatlı ölgün desince, kanımlı karga desince, gözümlü uzgun oysuncu, o börüler talap koysuncu, atıydan kanı görünmeyt, kağlasan kalma alayda, uçunca dürtten ayrılam, ilbedin kandı koradık, üstü ölüp kalalı, öküldüğün manastan, ölmüsün namus alalı, kayra sudan geçedi, yürü manaska jetedi, gürgündörü tangalıp göz aynagan çangalı kanışkıla geçedi. Akıl salgan algara, atasınday göründü, bugün göge değirdin, batasınday göründü, aytayt basan gögündü, uğduray kangan çaman, oğlunu tügüldü, ağat begen sabiltan, onlap gidi temirdi. Darrancazda süzürüp, algaran timdi, timene manası yedip gelüçüde göründü, toktamanas toktoğun, şaşpamanas şaşpağın, şaşıvartkan açpağın, benim karına şuğa karınlar, gülüşüge güçüm var, artalak sartalak, uğdaşım oynayalım, güzel koyuğa sallaşım, buğdaşım oynayalım, erigezegim bireli, güçsümüzse güçünap tuğdoy taşta ölelim. Anlamayla bol olsa at üstünde süzüşüm, at dizginin üzüşüm, Mustafa'ydan baştaylı, ölümden kıldaya kaçmaylı, şu gözde gökçanın bırak tartıp güldün, korkadık, barıdık, de toğay bütken talağa, tuğdaysun, taş dedi, ergosun nereye giderim, ikiye bile çap dedim, oşanda tapçılığı bir tağız, tağdaya olan çoğun tağız, oyun tımçılam, algırasın amçılam, uzunu tamçılam, aylantıp gelip çoğun taştı, al korva bir koydu, al taylan çakmanca, Arstamana sımgaydan. Görüş olsun ordun, gözget bikteyip, gözget çıkçayıp, belliget bikteyip, algaranım oyundan, 80 ulaş soymaz sava kaldı kolunda. Ooo şolbaydan gaz kolbay, opal taş durat yolu. Ey azamat, bara geldi. Korba gidip geldiğim anaskam, gizik surap bol kadem, geliyor nemen, gizik medip sal demi, güm göre uygun tuğulgan, güdür baştan al demi, acı dağırdın zarına, alta koyup sargan, Kırırlığı şilkese, 40 kulaşta yulargan, kalana manas batırdı, Allah koyup şüphedi, manas doğuşka çapkanda, taşka dinemedi, taykıt çakadım. Buladım sen gibi, yağdaydan suygan kolu, manas mınne bul jirgi, cilme kız gedip turubu, soğuş mınday bolbaytep, öp güdürek düşündep, ölür yerin usuldep, Bulak edip sırnayda nayda rüskünde. Te alaçıktay çoğur. Algıranın üstünün meğan taralıp gitti. Oy azamat. Oldu. Azamat buna key. Bu Sait bir gün aysa da toktoçuda emez ki. Karaçı arang toktottuk da kızıp barattı da. Buna key. Gökrökten çıkıp şunday uyup çıkıp atat buna. Bu tügen bugün genç şol. Azamat Sait azamat. Bakıt mına iki yaş manasçının ortasında oturasın, iki jakında iki manasçı. Sen kança yaşında başladın эле? Менем өзү мындай кичинекей чагымда баштаган эмесмин. Өзү Манас Саану деген телепроект бар. Ошол телепроектке 8 классымдан 11 класска чейин ошол катышып жүрүп, ага чейин окуп билип, көйдөн көкүрөккө сиңирип жүрүп, анан бул жака шаарга келгенде ошол манасчылар менен чогуу иштешип, ар жак бир жакка барып, оозунан сөзүн угуп, баягы сөзү окшот, ырыс чугушат дегенде ошолор менен чогуу жүрүп, анан таасир болду, аябай кызыгып калдым айтканга. Анан ошо бир
18-19 жашыман баштап эле айтып келатам. Бир 2-3 жылдай эле болду. Анчалык деле көп боло элек. Мына ошол биз жана темабызды манас сөз куту деп атпайбыз. Ушул сөздүн таасири уту ошол аркылуу балдар менен деги эле ошол манасчылар менен аралашып жүрүүнүн айтып калдым деп атпайсыңбы? Таасири өзгөчө экен. Ооба, ушул баягы сөз жөнүндө эле кеп болгондо заманыбыздын Залкар Ырысбай Исаковдун бир сөзү эске келет. Абалтан мындай сөз келет, алгачкы нерсе сөз делет. Сөз гана жашайт, түбөлүк калгандын баары өзгөрөт. Салмактуу чыккан сөз болсо шайтан да чочуп сезгенет дейт. Мына ошол сөздүн кудурети, сөздүн касиети, сөздүн энергиясы аябагандай күчтүү. Илгертен эле ата бабаларыбыз ошого аябагандай зор маани берип келишкен. Баягы кыргызда дагы бата менен эл көгөрөт деген кеп бар, ошо бата дагы сөз менен болуп атат. Андан сырткары ошо маселен Куран деле ошол сөздөн турат да. Ошол сыяктуу эле кыргыздын илгерки эзелки философиясынын күчтүүлүгү дагы ошол сөзгө маани берип, терең маани бергендигинде. Кел анда Бакыт мырза, эми өзүң дагы бир кыскача биздин телебармандарга манас айтпасаң болбойт. Эр манас бойго бүткөнү 9 ай 9 күн болуп, толгосу жаңы киргени, бейшемби кечи түн болуп, турса кабала бүткөнү, кубаттанды жакып чал, кубаттанган кайраты, каралды маман тулса деп, Назыргаң айткан канча мал, ак боздон бе союлду, алтындан баккан коюлду, аны Сайымбай биче айгайын салып чоюлду, коңшунун бары жыйылды, козголгон Сайымбай биче кокуюн айтып ыйынды, ордого толо жыйылды, ойбоюн айтып ыйынды, бала тур бекен деп Байжакып жүрөк деги деди, баласы койсо чиренип, байбиче бою тери деди, баласы катуу чиреди, байбиче бакан тиреди, бекем туйлап кеткенде, басып тарткан катындар, башы жерге киреди, байбиченин ичинде, ажыдарбы жолборспу, жең адамдан арыга болбоспу, бала туйлап кеткенде, байбиче көзү сүзүлдү, белден чинин жакасы, беш жеринен үзүлдү, алып келип Байжакып, аксары башыл кой чалды, ай туякка бе чалды, айыр өркөчкө тө чалды, аны Сайымбай биче айгайын баспай үн салды, бу менин жанымды жетчү балабы, жары бичтен алабы, бу менин башымды жетчү балабы, Байжакып жесир калабы, же жабырбаян черибеле, же менин жатарым кара жерибеле, оң атаңдын көрү дүнүйө, мун ошентип турганда, мун ошондо Байжакып айылга туруп нетейин, адырга чыгып кетейин, токтолуп туруп нетейин, тоого чыгып кетейин, жыгылсам да талсам да, же кайрат кылып калсам да, элге шылдың болбосун, эн жакка барайын, алыстан айыл карайын, айткандан кабар алайын, ушуну айтып Байжакып кыларкан кериме шайлатты, 40 кара боз быштыны кыдырата байлатты, жетпей калса минсин деп жети курат байлатты, эркек болсоң ери болсо, кыз болбосун не болсо, кыз болсоң үйдө калыңар, кыймылдаба барыңар, эркек болсо чабыңар,
талада мени табыңар, айтып Жақып аттанды, атты байлап қойды деп, айылдағылар шаттанды, Жақыпбай жолға салыптыр, жорғы боз айғыр үйірі, жолынан шығып қалыптыр, қара жалды құллабе, қайқалақтап алыптыр, қайдан келді бұллар деп, қағышу бүгін туар деп, ту башына тоқты бойы, болып жүр челең ұллар деп, болдың ақыр болбоду, құлабе мазыр туар деп, еркек болса құллыны, енчілейін баллама, егем талақ будыр ек, жеткіретпекен санама, жорғы боз атын жойойын, мындан кейін айғырын, қамбар боз деп қойойын, ұрғачысының барысын, ақ дүліме сойойын, еркегінің барысын, нети қазат қойойын, ұшының айтып бай Жақып, атынан түйшіп алғаны, жылқыға көзін салғаны, жылқының бары чуашып, жылқаға киріп қалғаны, азғана қай жабырға, ат құлақты шабырға, асты барып тоқтоду, арқы теркин оттоду, тұрып жатып құллабе, туй тұрған оқшоду, еманы таштап салыңар, бай бичесі чиірді, ошоның баянын ұғып алыңар. Ей, баракелді. Толғосу 8 күн болғын, толғот қомындай ким болғын, тартқандардың барысы, талықшып қолы тим болғын, ұмайыны періште, ұрғыду келіп баланы, ұрғанына чыдабай, үжітті көздөй барғаны, аға мири чық деді, айтқанымдың ұқ деді, анда бала мұн айтат, ығы менен айда деп, рызқы менен қайда деп, тар құрсаққа талашып, таппайсың мындан пайда деп, талаға сеп айты рызқың, барсаң жалған жайда деп, балаға мүкіл періште, батым болғын айда деп, чыдатпадың ошондо, шығуға балаң ойлоду, чыбықтайын толғонду, шыққан сайын чыйырды, чыдай албай чыңырды, талықшып тұрған келінді тарта көр деді белімде, 12 қатын бек тарттың, ошондоң оңдой көр құдай деп тарттың. Қақанақ су шаретте, ошондо баланын үні бар еттің. Бара келді. Мына шентіп Манас атабыз туылып, Қырғызды азаттыққа шығарып, чоң қағанат өлкөні құрған екен. Еми Шарбиб апамна Алишер кимдин урпагы дегеле баягы чоң теринин бучкагы дейт, чоң жолборстун күчүгү, чоң токоштун күкүмү дегендей, балким аккан арыктан суу агат дегендей улуу муундагы аталары, бабаларын да бар чыгар. Бул биздин Миңбулак айылындагы Ақтан Тыныбеков, ушу биздин тайкелер болот. Кадимки Ақтан баласы. Табылды Ақтанов, тайкелерибиз болот. Биздин ошо чоң энелерибизде бар, негизи Манас айткандырчы. Ошодон чыгып уланып атат, Жакшы, мен дагы эми сурайын деп атканым, Сайыт, кайсыл манасчыларды тааныйсың? Саякбай, Үмөт, Уркаш Мембеталиев, Үмөт, Уркаш Мембеталиев, Кимдин айтканы жагат? Дөлөт, Кайсы манасчынын айтканы жагат? Нурбек Талантбеков. Азамат бара келди. Алишер, сен кандай манасчыларды билесиң? Саякбай Каралаев, Сагынбай Орозбаков, Рыспай Исаков, Дөлөт Сыдыков, Таланталы Бакчиев. Азамат, сен сага кайсы манасчыны айтканы жагат? Дөлөт Сыдыковду жагат. Ар бир манасчынын өзүнүн стилде жүзү бар, жолу бар дегенде, ошолорду карап, ошолордун айтканын угасыңар, улуудан кичүүгө өтөт деген ушул бири-биринен угуп сабак алып анан алдыга жылышат экен. Эми мына Манас сөз куту деп атабыз. Күчүлүү эжеке ошол дегеле Манастын сөзүнүн күчү, кудурети. Сөз болбосо Манасыбыз болмогон эмес да. Сөздүн кудурети абдан күчтүү экенине мен ынанып жүрөм. Анткени мен өзүм негизи технологмун, ун чыгарган, буудай иштетүүдө да. Анан ушу Манас коомго Асан Жакылыков агайдын чакыруусу менен келгем. Ошондон бери сөздүн куту күчтүү экенине ынандым. Монтип жаз келгенде ар дайым
ошо элге тынчтык сурайт, түшүм жакшы болсо экен дейт. Кышында мажелисибиз өтүп атканда элибизде дагы тынчтык болуш экен, кышыбыз бир кырсыгы жок, жакшы өтсө экен дейт. Ошо тилек тилеген апалар, жана ага элечек апалар да бизге ар дайым келишет. Бата тилек айткан аталар келишет. Анан ар бир айткан сөз бааламда эметет экен да. Болот экен, кабыл болот экен да. Ошон үчүн ар бир оозундан чыккан сөзгө аяр мамиле кылыш керек экен да. Жаман сөз айтпай, канчалык жакшы сөз айтсаң, ошончолук сен өзүң да жакшырасың, сен душманыңа деле жакшы сөз айтыш керек экен. Жакшы сөз айтсаң, ошол душманың сенин досуң болуп калат экен да. Ошон үчүн сөздү барктап баалай билишибиз керек экен. Ар бир сөзүбүзгө маани кылып. Ооба, туура айтасыз. Негизинен баягы биринчи сөз жаралган дейт эмеспи? Ошондуктан канчалык жакшы сөздү айтып олтурсаң, баланы деле жакшы деп мактасаң, ушул жакшы болот экен. Ой, ушул бала кубрагыр десең, ал өспөй тескерисинче башкача болушу мүмкүн экен. Ошондуктан баягы сөздү биздин ата-бабаларыбыз, энелерибиз абайлап сүйлөп, ар бир сөзгө маани берген экен да. Ошондуктан бизден дагы азыр Манат эже ушул азыркы учурда дагы биз сөзгө маани берип, азыр дос десе эле баарын эле достой беребиз. Дагы башка сөздөрдү айтып эле маани бербей сүйлөп калган учур болуп атпайбы? Ошон үчүн ар бир сөзгө биз маани беришибиз керек. Ар бир сөзгө албетте маани беришибиз керек. Биз мореки интернет булактарында көбүнчө абдан кээ бир терс энергиядагы сөздөр айтылат, бирин мындай туура эмес багытта кеткен сөздөр жүрөт. Мына ошол сөздөрдүн баарын ошол биздин ошол кыргызды наркын билген, салттын билген, каадасын билген, ошол санатын, насаатын туу туткан ошол жердеги адамдарыбыз кичине ойду оң энергияга буруп, о кыргыздар, оюңарды оң энергияга бургула. Бул сөздүн кудурети күчтүү, сөздүн кудурети менен аалам өзгөрөт. Сөздүн кудурети менен, сөздүн касиети менен жакшы жагына ойт деген көптөгөн пикирлер айтылып келет, бирок аз да. Ушуну көбүрөөк айтылса, көбүрөөк момундай өсүп келаткан жаштарыбызга насааттарын айтып, тарбияны көбүрөөк берсе. Анан бизде бул Манас эл коомунда мына ушул багытта биз бир 2-3 жыл мурун атайын жаш манасчылардын, бала манасчылардын жобосун иштеп, ошол багытта өнүктүрөлү дегенбиз. Буга биздин Манас эл коомунун мүчөлөрү тартылган. Анткени ал жакта бир топ манаскана дебестен ошо өздөрүнүн таланты менен белгилүү болгон дагы эже агайларыбыз бар. Салия Айдарова деген эжебиз, Жамыл Бердиулова деген акын эжебиз бар. Андан сырткары мына акын Гүлсүмбү Соорбекова, ушул эжелерибиз болсо ошо көптөгөн иш-чараларда өзүнүн ошо сөз бермесин төгүп келишет да. Мындан арда ошондой сөздөрдү жайылса, Манас менен кошо элге кеңири таратса деген тилек. Жакшы, рахмат. Эми биз балким биздин теле көрөрмандар жаңыда кошулуп аткандар болушу мүмкүн. Ушул Алишер менен Саитти жана укпай калышы да мүмкүн. Азыр да кайрадан бир кыскача кылып да бир Манас айттырып коелу. Алишер, сенден баштайлы. Кандайдыр Манаска барып жолугушканын айтып берейин. Sani torlup dur, bulduğunu 40 günü, ertenki gün bulutur, erten konları dep, kurtay kaynap tolları dep, azın olak dürteli, adaklı derrini koy dep, kaydan bul etsin koy dep, Manas batırı, halkı için kayırıp, kadır oldum koldu deyip, çorak jirge salbadı, tırrım uyku olbadı, Sultan Manas soylu
айланып, су чыбықтай толғанып, жыбырап жылдыз толғанда, түн ортасы болғанда, ақ көбені жаманып, арыстандай чаманып, ешбаштығы қабынып, қалары жоқ аянып, акелі мылтық таянып, алтын дол көтеріп, айбат менен жөтеліп әжеге елген шығыптыр. Шегеннің астына қыр жаптырған, аземеннің бақтырған, құмды жерге орнатқан, құдықты жерден соғартқан, үркі қаба жаптырған, үкірімдінің тақтырған, үрматы күлік тоңғылап, чыбырын жетіп жетелеп, айылдың жетін жекелеп, сандар қалбы падыша, жан кеші жоқ қашында, боз төбенің башында, болшы келіп тұрғаны, қолындағы мылтыға, қосыздатары қойғаны, қой борындай құрғырсын, қолы түзімбе қылғадып, қалдыраты барғаны, көнші қысты қарада, көтірі түші көк жалың, көркірі төбек атты, арқасынан тоқтолбай, алтынды ол бек қақты, әкелді үні жаңырды, астан ерді бұл күнді, ат шақырық жаңырды, айғай нұққан адамдар, ақылынан жаңылды, жаза елсіз желдеттер, дүрбеп тұрып бардығын, замбереке қамынды, қазынаға жатқырған, қазат үшін аттырған, жеке башы қаранның, жетмеш кеші бақтырған, абделдіген замберек, атпағаны көп болған, таңулары бек болған, қатары қат болған, ечі қызылдат болған, 12 желдет кіргені, қырған мәннен қырдырып, қызғым салып сүрдіріп, араба менен дарысын, аябастан барысын, алып келіп қойдырып, ала шықтай чөлінді, аңға көргін ойыңды, төбі менен қарағай, төсейрісін қарабай, сүмбе қылып алдырып, түрті барып салдырып, қорғын көзілеріні, қопаябай барыны, қолағына салдырып, алсызарған алдырып, албышынар тереке, айға жырмап таңдырып, алтан тұрып мұрсаттыр, найза менен ұт бірде, атқанда дүйін соқ деді, оққанда жүрек бол деді, көзгір көріп басылды, тұман дешіп açıldı, жердің көрі басылды, жердің көбі қазылды, оқадағы жатқан умаштай көзі açıldı, дөкім сұғым тұрылы, төсегінің чачылды, бештен балдар рейлады, қоманытты қайрады, баруды күлік тойлады, төбізді дөбір құрап, еттірлуді сұр құрап, қамады есек ақырды, матады дайлақ бақырды, беті құрсын бұл ішті, бейбалды оқтырсыр сағылақтырып жамырды. Ey barakeldi, barakeldi. Barakeldi, barakeldi. Sanatın aytып көрөлү, башына бақай қары бар, ұрттың башы қырғыл чалы, батырлардың бары бар, гүлдірдің олы чалыбай, гүлдір күту ажыбай, қара тоқым ажеге, қамбар ұлы жалеге, сарғылатты садайы, сабай бейнін атайы, үшіндірдің үмет ұлы жайсаңы, арбын қара қожызы, ақылына құшысы, бобек шабек шүкірі, арбындардың алдайы, Қысқартады шаншер. төбі қара түлігі, төбі жұрттан бөлігі, ағдай далы көруші, ашкер айтып беруші, топтың башы тоқотой, елдің жеті ел аман, қал басқарған қалғаман, зерек менен сырғағы, сезбей тұрған жирағы, қоңғыр олы байдың қошабыр, қош басқарған нері бір, алдын ұны ала екен, астама жек бар екен, түлі жінде қол жүрсі, төмен қырғыз жол жүрсі, төбінесін жаңыл бар, төбе жайрақ шуыты, төбені шыққан қуысы, үрсіз бозылық тұсы, ертал баймат мұқтысы, қажат тесе қамданып, қарсы жоғы жықтысы, қазақтардың дұрынды, Ай, азамат, азамат. шыңының ұлы кербені, шыпты қасқа дүрбені, бөрі жолды бөгөлі, жон алыстан көрөлі, бұзылған бақай қарысы жайсаң амал қырық батыр, жан жамылы ат болды, болды, ат қана менсе де азамат, бар ай, бірі манасты азамат. көзден тұталып, жалпы жанып қалып. Ай, азамат barakeldi. Бұлар қарачы, емтен үшіндай тоқ-тоқ атат, кейін 7 күн 7 түн айта тұрған монашчылар болады бұйырса. Еми Сайыт сен қысқаша, Сайыт үстә Сайыт 7 күн 7 түн жана карға кенин ургунан кен, бу да жөн бала эмес. Ошо Манас айтууда түнкү саат 10га чейин айтып атты. Мына Карга атабыздын 300 жылдык болуп өттү. Ошода аккан арктан суу агат дегенде ошол улуу акылмандардын урпактары болуп атат. Эми Сайыт кыскачараак айтам, Кана баштайлы. Kovlan Manas gelgençe, Göp korduktun boçkağım, Gürünüp kalgan geleken, Kaynoğu tüşüp kırızlar, Bölünüp kalgan gezeken, Kazan hayak kolum ton, Kamatıp koygun gezeken, Osunu yerman astap, Çutardap kırıkçıra gelip arıptan, Kaydasın gayran kırgızdep, Uşuda ulbasın kağıp durur, Ey berk. Karkıranın tüzüne, Katmış okum salıpları, Mumlukkan koşaydum, Turbağanın karaçı, Atasın görgün bağladay,
Aytıracağım. Anakam Manasqana dem şaşkan jerin qarasın. Aqulasın zulolağın aytkan jerin qarasın. Qağılayın Manas, qalqımdan tuğusu sen Manas. Namısın qıldan aldırğan alangın alın. Gör Manas, göpkön ulu boqmurun. Gökөтөй malın aydadı. Aş beremde vatağa, adapqa jurttu ayladı. Kıyın gün düşüp başına. O şağır kızdan şorra aynadın. Gökөтөйдün kızı kaş. Görgün gelgen eken biz. Talanın kara olmakam. Urmaz ölgün gelgen eken biz. Kara olmaktaydan. Alman türdün yer var. Alakanday kırgızdan. Alalma жүргün geg var. Beyfayda salıp bulaştan. Bet alşar yer var. Çataklaşmay tıraşmay. Degenine gönülü. Madikar tartı ver elin adminin aldap salalap. Aylanayım Manas'ın bular namalım mıntipta. Tababın oy. Bunu okup Manas'tan kara çıkıp bettinne. Çare çıkıp gözüne. O şunda koşaygan aytıp durganın oy. Hayratın gidip boyundan. Ağay olmay kalgan ekensin. Kalmaklardan kavu dep. Ağay olmay kalgan ekensin. Oyronun gana sölgönde, uytçülgünde, arat kalmak mandıgan, uçunda tartı versençe, kıranın gana sölgönde, kumkap kaçılap gömgönde, kızılın öçüğüngünden, kıyın günlü görgende, uçunda tartı versençe, bundan kırığa beke, batırımına selbedem, batağında gana versençe. Mani kere versem bulgunda, maktanıp kalmak kalbayba, aklı adamlarımız vuracak, anam tartı albayba, kızına gelgen son, kazakta günde salbayba, kızıldağa ditmanca, kızılın çok kalbayba, törüngeni basbayba, durmuğdu kazbayba, dövmağın çapbayba, dört dönük malım çaşbayba, türlü ördüme tencilem, düşünemiyorum tanbayba, özgürsün hep dilimdi, özünün telin tanbayba, itbak duray manlığa, dilinde ayla salbayba, ayran rızalda tümene kalmak çene, süylep kalbayba. Gülpengim günday turganda, gülüktü kaçıp bereyin, kucağının kamgabır, büngür birleşip göreyin, aydın mayday turganda, armak kaçıp bereyin, aldığını kamgabır, bugün al buçuk kırayın, apağırı zürünsün, acalım desemeleyin, jigit biri olursa dini kanım töğeyin, saz kalmağın zarından, sazayın olga vereyin, kaçıkla barın yolundan, kalmakta ötep bileyin, uşuk acılda angapırın ey. Ben bugün katığın kolga vereyim. Barakeldi var. Uşulcadan Kardım ana salganda, Katığınlar gencerden kalmak toptar. çatakta aşıp kalganda, kalanı yenti talatıp, köp kalmakka savatıp, Ay Mırza geldi kan bulup, bütün boyu çang bulup, Gökөтөй kangan aş kıldık Manas, Gürrüğü kadar iş kıldık Manas, Kara atay mancular, etti talap kuturdu, çavamında türtündü, özündü vayla valat dey Manas, aldana da bükün başkanlar, Oldu. salat dey Manas, Vay azamat. Oldu. Yurtu oylap gelgende, bulurduk tuğurgunca, tuğlay tuna çöğün, tuğuşen diyor Manas, Karaca kamçona, karmaya kalın verim, ıskaraday olmadan, tövgü tartıp cüverim, ıskaranın uçunda, utu taşı vırkırram, almak kıtay gıpmancu, kaç bir dırkırram, Vay azamat. Uğday bedin sallayal, kanap girdin girmanas, Azamat, barakeldi. Mına hurmatlı televizyonlar şunday yaş manasçılarımız manastı günütünü qaytışkan. Ulan översin geleceğe gen kelegeyi ten görüşü jayıp olsun demekçimiz. Bizden görsetimiz sonuna geldik. İyi görüşte jolukkança aman turunguzlar.